Бул жер Талас облусундагы ири базар шаарда жайгашкан. Ичиндеги иретсиздикти кеп кылбаганда дагы андагы көзөмөлү жок. Тамак аш соодасы, башкы көйгөй катары каралышы зарыл. Элнура Жалгашева санитардык дарыгер базар аралап, анда санитардык эрежелердин сакталбаганына, элдин кайдыгерлигине кабатыр экенин айтат. Антса да адис катары көз жумуп өтө албай түшүндүрүүгө аракет кылат. Тротуар бул элдердин адам басканга, элдер басып өтүп туруучу жол катары эсептелет. Бирок ага карабастан биздин жарандар монтип тамак ашын алып чыгып, үй шартындагы тамак аштарды көчөгө сатып жатат. Санитардык абалы абдан начар экенин баарыбыз көрдүк. Ошол 2018-жылы текшериптир биз. Санитардык книжкаларды булар сатуучулар 2018-жылкы гана алган. Акыркы 19, 20, 21, 22-жылдары эч ким санитардык чепчейлери жок эле иштешип атат. Санитарлары эч чара көрө албайт, тек гана түшүндүрүп айтат. Айып пул салуу, саттырбай кою сыяктуу чектөө киргизе албайт. Атайын мораторий санитарлардын колун байлайт. Ушул жылдын июль айында мындай жайларды убактысыз саатсыз текшерүүгө тыюу салынган мораторий алынып, санитарлар текшере баштаган. 3 ай аралыгында облус боюнча 186 айып пул салынып, 400дөн ашуун объектте санитардык көрсөтмө берилген. Мораторий алынган убактан баштап текшерилгени 683 объект. Алардын штраф салынганы 186, грубый нарушение 452 миң сом болгон. 786 брецания берилген. Эми кайта 23-жылы мораторий кирип атыр, ошого пикирибизди айттык. Курултайда да айттык, бул запискабызды киргизип келдик. Бүт санитарный правилаларды нарушение болуп атат. Айрыкча азык-түлүк саткан магазиндерде сроктор өтүп кеткен продукциялар, кафелерде посудалар жакшы жуулбай атат. Бала чакалар сатып жеп атат. Көчөдө мына чаңда сатып атат. Ушул бир порядкка келсек жакшы болот эле да. Кейде кирип бичкенден да айыбыгасың да кандай кыларын билбей каласың. Кайсынысы таза, кайсынысы таза эмес. Ошолорду контроль жасап эметип койсо жакшы болот эле да. Коомдук тамактануучу жайлардын санитардык абалын көзөмөлдөөнү талап кылып, санитарларга жайкын жарандар көп кайрылат. Белгилей кетсек, ишкерлерди колдоо максатында өкмөт санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө боюнча текшерүүлөргө чектөөнү быйыл июль айында алган. 3 ай аралыгында 186 объектке айып пул салынган. 2023-жылы өкмөт кайрадан мораторий киргизүүнү пландап жатканына облустун санитарлары тынчсызданууда. Салих Касалиева, Алихан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.